Уйду туура багуу, тойтунан тарта кармалган короо жайына чейинки шарт жана эң негизгиси сүттү сапалууда сакталуучу эрежелер. Бүгүн тастыктама алган фермерлер мунун бардыгын 10 айлык окуу курсунда билип үйрөнүштү. Кандай таза сактат жөнүндө, кандай таза түрдө өткөргөнгө, эмне себептен сүт ирип калат, эмне себептен малдын эмчеги мастит болот, эмне себептен биз иреген сүттү албашыбыз керек экен. Элдин ден соолугуна мунун бардыгы өтө чоң таасирин тийгизет экен. Ошондуктан бул өтө чоң маанилүү маалымат алдык. Ак Суу районунда 2 жыл аралыгында 67 топ түзүлүп, 1650 фермер окуудан өттү. Алган билимдерин ишке ашыруу үчүн малды асылдандыруу, фермаларды коруу колго алынган. Ысык-Көлдө облусунда жалпы 5000 уй жасалма уруктандыруу менен асылдандырылса, мунун 1500-ü аталган районго туура келет. Ал эми короо жайлардын курулушуна долбоор эсебинен каржы бөлүнгөн. Мындан тышкары проекттин негизинде дагы биздин районго 19 жанагы үз сүт сай турган аппарат берилди. Жана ковриктер деп коет, ырзыңке жерге төшөгөн нерселер берилди. Анан биздин Ак Суу районуна 3 тонналык сүттү муздата турган танкерлер коюлду. Бул Каракол айылына, анан Курбу айылына да. Сүт азыктары асылдандырылган швиц тукумундагы музоолор жарманкеге да алынып келинген. Уй сааган жана сүттүн сапатын текшерүүчү жабдуулар көргөзмөгө коюлду. Буга катар айыл чарба техникалары, жергиликтүү өнүмдөр, азык-түлүктөр сунушталып, дыйкандарга кеңири түшүндүрмө берилди. Бизде өзүбүздүн Ак Суу районунда жок, жаңы чыккан үрөндөрдү дагы Чүй областынан да алып атабыз. Ушул кезде бизде Ак Суу районуна 42 тонна буудайдын 22 тонна арпанын үрөнү келди, дыйкандарыбыз алды. Өндүрүлгөн жогорку сапаттагы сүт чет мамлекеттерге да экспортталат. Ал үчүн Каракол жана Балыкчы шаарларындагы лабораторияга $400,000 жабдуу алынып берилген. Алыскы аймактардан ташылчу сүттөрдүн сапаты сакталыш үчүн тонналык мындай жабдуулардын дагы 8-и алдыда тапшырылганы турат. Андан тышкары, Кудай буюрса, ушул проект жакшы иштегенине каранып, бул дүйнөлүк банк дагы каржылап, 2 жылдан баштап, ушу жылдын күзүнөн баштап $17 миллион ушу долбоордун узатканына берилип атат. Бул эми Ысык-Көл, Талас областына иштейт. Алсак, ушундай эле иш-чара облустун Түп жана Ысык-Көл райондорунда да болуп өттү. Уй баккан элеттиктердин кирешеси артып, көрсөткүч жогору болсо, долбоор ишин мындан ары да улантат. Ошондой эле сүт азыктарын өндүрүштүк сатуу чынжырына кошууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Данагүл Алиева, Жакшылык Чортонов, ЭлТР, Ысык-Көл облусу.